урматтуу Терметол жүздөр айрым тургундары мына бүгүн Кудай буйруп насип кылып ошол бизден эки водовозубуз келди. Көптөн күткөн бизде мына бүгүнкү күндө жергиликтүү калкта реконструкция иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу таза сууну Ош тазалык ишканасы менен 3 водовоз менен МЧС ишканасы менен 2 водовоз менен келишим түзүп күнүнө 7 рейстен суу ташып берип атканбыз. Мына ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кенжебаев Аманкан Батырбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сулайманов Элдар Нурланович, Аран райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Эркинбаев Данияр Жантаевичтер келип, мына Кудай буйрса бизге ушул эки водовозду тапшырып, элдер менен жолугуп, суу маселелерин угуп келген турат. Анда сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу Керудан тургундары, кишиге ийилти жаңы жыл келди, баарыңарды жаңы жылдар менен куттап кетели. Аны эми өзүңөр айтып калдыңар, мына бүгүн ушу фонддон суранган экенсиңер, биздин фонддон, областной фонддон 7 миллион 100 миллион 7 миллион 119 сом. 700 миллион 1 миллион акчаны биз бөлүп бердилер. Баягы ушу жаңы жылдын астында келип калат деп атайын үмүт кылып аттык, кичине кармалып калдык. Анткени границадан гана кармалып калдык. Эми бүгүн Кудайым буйруп машиналар келди. Эми эң негизгиси элге иштеп берсин. Мына бүгүн ушул алып келген машиналарыбыз ак жолтой болсун, элге кызмат кылып берсин. Анан суу тармагын өзүңөр билесиңер, салынып атканын. Мына азыр дагы сүйлөшүп атабыз. Мен баягы өзүм келип кеттирем. Марттын 24-үндө деп буйрса сууну беребиз деп атабыз. Мен суранган, эси эртерээк болуп калса эртерээк бүтөлү деп. Эси эртерээк бүтпөй калсак, марттын 24-үндө сууну берели деп атабыз. Эми буйрса дейли, жумуштар кылынып атат. Финансирование жагынан маселе жок, акча жагы бар. Материалдарыбыз бүт бүгүн колунда. Бир гана тиги Ош шаар мэриясы менен сүйлөшүп атабыз. Ал жана Галамойду бизге бүтүрүп бериш керек. Биз эси Галамойду бүтүрсө эле 500 беле. Ошо 500'lükten алардыгы 1000, биздики 500. Ошону гана кошуп калсак, алар эми шаардагы өзүнүн жумушун кылып атат. Бул буйрса биргеликте чечебиз деген оюбуз бар. Анан мен ойлоп атам, эси марттын 24'ünde bir ушул сууну ачып алсак, ошо бир чоң той кылалы деп атабыз. Келип алса, эл журтка берип, жакшылап элдин батасын алалы деген оюбуз бар. Бүгүнкү күндө бул суу чоң маселе болчу. Ошону ушул маселени жеринен чечип алсак деген ой менен келип отурабыз. Аны эми машиналар келген машиналар ак жолтой болсун, айыл өкмөт эми жакшылап колдонгула. Биз негизинен мындай фонд тарабынан же болбосо башка жагынан да жардам бергенге дайынбыз. Кудайга шүгүр жардам беребиз. Райондук фондубуз бар, областной фондубуз бар, айыл өкмөттө анча-мынча болсо дагы бюджетибиз бар. Ошон үчүн мындай биргеликте жумуш алып баралы. Gel. Ак жолтой машина болсун сиздерге. Жолтоосун бирге кызмат кылган машиналерден болсун. Эми өзүңөрдүн машинеңер болуп калды. Суранбайбыз. Бирок бир нерсени айтып кетели, мэрия менен МЧСке рахмат айталы. Ооба. Туурабы, бүгүнкү күнгө чейин жардам берди. Булар деле мындай суранып кеткенде иштейбиз деп кетет да.